Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалында жаңы долбоор Эркиндик 122. Бул долбоор жөнүндө мен силерге кичине кыскача маалымат бере кетейин. Бул биринчи жолугушуубуз сиздер менен. Бүгүнкүчө башталышынча мен алып баруучу катары сиздердин маңдайыңыздарда отуруп атам өзүмдүн конокторум менен. Бирок мындан ары бул долбоордун өзгөчөлүгү ар бир чыккан санында жаңы алып баруучулар ошо коноктордун атынан болуп жүрүп отурат. Эми бүгүн мына ушундай милдет иш мага тапшырылып, мага жүктөлдү. Мен болсо өзүмдүн конокторумду чакырып алдым. Бүгүнкү берүүбүздө ушул бардык тармакта сүйлөшсөк болот. Кенен форматта мейли маданият болобу, мейли тарыхыбыз болобу, мейли күнүмдүк жашообуз болобу, кандай нерсеге жетишип атабыз, эмнелерге жетише албай атабыз, кандай кемчиликтерибиз болуп атат, жалпы элибиздин жашоосунда кандай көйгөй маселелер бар, каада салтыбызбы, нарк маселебизби, үрп адаттарыбызбы, бардык тарабынан сүйлөшкөнгө мен ойлойм мүмкүнчүлүк бар болуш керек. Аны өзүңүздөр байкап аткан чыгарсыздар. Бул темада кенен сүйлөшөт болушубуз керек. Себеби биздин урматтуу конокторубуз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү драматург, акын Жеңишгүл Өзбекова. Кош келипсиз. Жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин ушул театр дүйнөсүндө эң эле бир сап башында турган таланттарыбыздын бири Күмөндөр Абылов. Албетте, бул берүүнү сунуш кылышканда мен биринчисине макул болдум. Себеби бул берүүнүн форматы жакты. Себеби ушул экран аркылуу жалпы өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүз менен жолугушуп, сүйлөшүп, бизде деле эмне маселелер бар, биз эмне айткыбыз келет деген бир суроолор болобу, же жооптор болобу, же өзүбүздүн оюбуз болобу, айтканга бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат экен да. Ошон үчүн баягы бир жерде отурган себеби ошол болуп атат. Анан эми убакытты өткөрбөй, көпчүлүк эми бизден бир кызыктуу сөздөрдү, чыгармачылык тууралуу деле, жашоо тирилик тууралуу деле ушул бизден сөз күтөт болуш керек. Эми анда мисалы жакында эле массалык маалымат каражаттарынан окуп калдык. Түркияга барып келдиңиз. Түркияга барып, ошол жерден негизи эле кыргыз сериалы жөнүндө, Кыргызда да бир өзгөчө сериалдар бар экени жөнүндө бир маалымат берип, ошо Түркияда жашап аткан мекендеште жолугуп келдиңиз. Негизи эле жалпы кыргыз көрүүчүлөр билет, себеби кыргыз сериалынын ана башында турган өзүңүз. Мурат Мамбет экөөңүздөр эң эле бир чиркин өмүрдү баштадыңар эле. Андан кийин Кууш жолдо, Таргапчыгай, андан кийин апамдын махабаты, бул 2000 жылдардын башына барып такалат. Ошондо сиздер Мурат экөөңүздөр ошол кыргыз телеси аркылуу жалпы көрүүчүлөрдү экрандын астына отургузуп койдуңар эле да. Андан кийин эле бир убакта эле кыргыз сериал жоюлуп кетти. Көп түшүнбөй калды, эмне болду депчи. Мүмкүн кыскача тарыхын айтып, Түркияга барган бир максатты айтып, эмне болду, кандай болду дегендей. Эми баягы Кудай то 6 миллион кыргыз таң калат го, бул аябай эжесине сыйлык мамиле кылат экенсиз деп. Бото биринчи жолу ушу жашка чыгып сиз дегенин угушуп жаман сүйүнүп. Үйдөн урушуп эле атабыз. Рас эле ушу экранда жолугушуш керек. Мүмкүн ушундан ары сиз деп калат окшойт я. Иман берсе. Жаман иман берсе. Элдин көзүнчө да ушта сыйлап, сыйлык болоюн десем, кайра менин айыбым ачып атат. Жаман сүйүнүп атам, айланай, көлөкөм, айланай, өсүп калыптырсың. Аман бол. Рахмат. Эми менин баягы жапжалгыз бир ырым бар дегендей, ушул жапжалгыз бир темам бар. Бул сериал. Өзгөчө кыргыз сериалы. Бул кыргыз сериалдын жүрөгүмө киргизип алганым көп жыл болду. Мына 22-жыл мынча айтканда, биз сериалды баштаганыбызга 20 жыл болуп калды бүгүн. Элди көрөсүң да, тегереңди айланаңды көрөсүң, дүйнөнү карайсың, бардык жакта ошо эң биринчи келген сериалдар эсиңердеби? Просто Мария, Богатые тоже плачут, анан кийин Санта Барбара деп ошондон баштап эле
бүт баягы биздин кыргыз элинин балким бир четинен жөнөкөй көрүүчүлөрдүн көзүн ачкандагы сериалга жол таштагандагы ошо болду да. Андан кийин эле мына учурда дүйнөдө 2-орунга чыкты. Сериалдарды тартуу боюнча түрктөрдүн алдына азыр кичине кыйын. Өзгөчө көрүүчү сериалдарды. Көрөрмандар ушунчалык көп. Анан эми менин кыргыз сериалдарым албетте мындай балапандай болуп, кылтыйып, эптеп, сары жанагы жүнү менен эптеп мынтип талпынып, анан бирөө талпынайын десе дагы аны талпынуучу качап ушинтип тургандар бар да биздечи. Ошентип тиги улуттук, ошол кезде улуттук телерадио корпорация эмес беле. Бизде андай өзгөртүп турабыз го, анан мамлекеттик болуп, анан коомдук болуп ушинте беребиз го, ошо баягы атын өзгөрткөндөн бирдеке өзгөрүп кетсе экен, кагылайын Кудай. Анан ошол кезде баштаганбыз. Айтып эле келатам, жакшынын атын, жакшы ишти баштап койгон кишинин атын эч качан унутпаш керек. Айтыкеева Токтор Жекшенова деген бир мыкты аял келген. Аны физиктешти эле келгенден кийин баарын түшүнөт экен дагы, ушундай бир сонун жол ачып койду. Эми кичине колдоо керек экен да. Бир аз колдоо керек экен. Анан колдоп койду эле, баягы ушундай шарактаган боюнча, ушундай бир энергиябыз ашып ташып турган Асылбек Албак, өзүң билесиң да. Бир топ жаш экенбиз, мындан элестет, азыр канчада анда тим эле момунтип от жалын болуп туруп, анан кийин жакшы жаманга карабай туруп, бар жогубузга карабай туруп баштап алганыбыз өтө чоң бир эртик болгон. Ошол эң эле биринчиси чиркин өмүр, бул 2002-жылы тартылып баштаган. Ошол бир эле жылда тартылды. Аны тарткан, анын ичиндегилердин көбү көз өтүп кетиптир. Эми чиркин өмүрдү көрсөткөн сайын ыйлагым келет да. Дагы чиркин өмүр болду да. Эми ушундай бир сонун ойношуп, сонун бир элдик сериалга айланып кетиптир. Мен өткөндө МКС деген жанагы телеграммада беле, каякта эле ошондо бар экен, ошого чиркин өмүр нырын коюп койсо, 1-2 саатта 60.000 киши лайк басты. Анан жазып атышат, эми окусаң ыйлагың келет. Тим эле менин балалыгымдын сериалы болчу. Чоң атам жакшы көрчү, чоң апам жакшы көрчү. Уш сериалды көрүп атканда коюбузду урдап кеткен дегенге окшогон аябай сонун эскерүүлөр жазышыптыр. Андан кийин эле ошонун күчтеми менен биз Апам махабатын тарттык, Торду тарттык, 24 саатты тарттык, Сезимде калган издерди тарттык, Кууш жолдо кара жолтой. Бул Мурат баягы менин Бекжан Айткулиев деген бар болчу, ал убакта анда көз өтүп кетти, раматтылык. Өтө жаш өтүп кетти. Абдан ошондогу бир чогуу баштаган ишибизди бирге командабыздан Ороз калыптыр бүгүнкү күндө. Ошол Ороз, Мурат болуп, анан кийин кайра башыбыз биригип, коем ушинтип биз дагы кайра бир аракет кылалык деп мына жалбызды тартып алдык. Эми мындан албетте чоң даярдык менен келдик. Жалбыз деген кандайдыр бир мурунку заман, мурунку ишибизге караганда бир өйдө болсун, жогору болсун, өзгөчө болсун деп аракет кылдык. Сценарий мен айтып эле келдим, 7 ай жаздым. Кышы менен түн узак эле ошол убакта өзүмдүкү өзүмө жакпай калган учурлар болду. Кайрадан баштап, кайрадан анан ушинтип отуруп өзүмдү өзүм жеңгенден кийин анан эми бир дурус болду го деп анан. Бул сериалды эми албетте өз казаныбызды өзүбүз кайнай берсек болот. Чыкпай эле эч жакка, көрүнбөй эле. Анан мен баалап атам, сен баалап атасың, тиги баалап атат. Түрктөр башка дүйнө. Сериалдын асманга чыгып кеткендер кандай баалайт дедим да. Азыр ушул жерден бир суроо. Эмнегедир Кыргызстанда бизде ушул сериал жүрүп атабы, жүргөн жокпу? Көпчүлүк билбей калгандай болду да. Эмнеге? Бул мына ЛТР каналынан кетти. ЛТР каналына абдан жакшы 1 айга жакын булар рекламасын кылышты. Андан кийин 3 ай кетти. 3 ай жумасына ар бир среда күнү кетип атты өзүнүн убагында. Акыркы жаңылыктардан кийин менимче бул баягы эл азыр жалаң телефонго карап эле, YouTube'ду карап эле, анан кийин телевизорду көрбөй калды дегенге жакындап барат да. Ошон үчүн мне кажется, менин оюмча ЛТРде өзүнүн могу рейтингин өстүрүп алды деп ойлойм. Абдан тиги сүйлөшүп калам да бияктагылар менен. Анан биздин көрүүчүлөрүбүздүн көбөйгөнүн, звоноктордон, кечке телефон чалуулардан, ошентип кайрылуулардан улам билебиз. Анда болсун. Анан Түркия эмне болду? Түркия эми Кудай буйрса дейин, мен баягы 2 серияны көргүлө деп башында эми башкы консулга, биздин Кыргызстандын башкы консулдугу бар да, Стамбулдагы.
ага мен официалдуу кат жазып кайрылып, Султан Раев ошол жерде түрк мамлекеттеринин уюму бар, ошонун башкармасынын орун басары. Ушундай кайрылуу менен анан мага түрк киночулар менен жолуктургула, түзүп бергиле шарт, мүмкүн болсо кенен бир мындай жакшы жолугушуу болсун деп суранып, сүйлөшүп, анан кийин учуп бардык. Анан ошондой адамдар менен биздин ошол жакта дагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданият башкармалыгы бар. Ошол башкармалыкта Абдылметин Кескин деген бир тууганыбыз бар. Памирлик, Памирге кыргыз, ошол жерде дагы жетекчилик кызматта экен. Ошолор баары биригип бир жакшы чөйрөнү түзүп беришти мага. Кинонун кишилери келди. Анан Ахмет Айтач деген жанагы Осман курулушундагы Чыңгызхандын ролун ойногон мыкты бир тууганыбыз бар экен. Улуу Памирден экен, дагы кыргызчага тили бурулбай калыптыр, бирок аракет кылып атты мен менен кыргызча сүйлөшкөнгө. Ошол түрктөрдүн сериалындагы бүт атка минген, ат үстүндөгү согуштардын бардыгын, анан жердеги жанагындай уруштарды ошол мен үйрөттүм, атка минген дейт менче айтканда. Ошол балабыз бар экен, ал өзүнүн досторун алып келди, кинодо жүргөн. Ошолор менен бир жакшы сүйлөшүүлөр болду. Анан келгенде мынтип келишет да киночуларчы. Бизде убакыттар, сен кандай келдиң? Ошондой келишет да, туура эле, давай бол. Эже, жок эже, көрө албайбыз 2 серияны. Мен 2 серия көрүп кеткиле дедим. Мен вообще 12 серияны аттым, көрүп. Эже убакыт болуп жетпейт деп. Эми башын көрүп койгула деп отургузгандан кийин 2 серияны толук көрүштү. Андан кийин отуруп алып ушундай 2 саат кенен сүйлөштүк. Аябай жакшы экен эже, морки сценарий сонун экен, анан звукта гана бир аз эме бар экен. Тиңде мындай деп кемчиликтер. Эми андай болбой койбойт да эми. Биз деген мен ошолордун кармалып калганына чындыгында кубандым. Анан мындан ары дагы бир жакшы пландарды түзүп кайттык. Кудай буйрса, тынбай эле кыбырай берели деген иш да. Болсун, жакшы жаңылыктар бар экен. Сериал жакшы. Биздин көйгөй жашообуз, тирилигибиз сериал аркылуу элге жеткизсек болот. Ошол эми жашообуз деп атпайбы, жашообузда баягы ар кандай нерселер көп болуп атпайбы? Ошол көп болуп атканын мына бирки интернет аркылуу, Facebook аркылуу билгени деле, билбегени деле азыр ушундай бир туура эмес багытка кетти. Ой, көрө койгула, тигини моозун жапты, бул тимеле кыйратты, өлтүрдү, өчүрүп салды, өлтүрүп айтты, тигиндей мындай деген бир кандайдыр бир майда нерсеге, ойлонбогон нерселерге кирип кетишти да. Анан бул бүгүнкү күндө карап отурсак, ушул телефонду жанагы айланайын кенедей 1 жашар, 2 жашар балдардан баштап чукулап, ошол жерден башын көтөрбөй, кемпири кесекке чейин кайсы бурчка барбы, кайсы жерге барбы, баары эле момунтуп отурганын көрүп алыптыр. Мен күбөндөшөбүз бир эске түшүп кетип атат да. Айтматов. Кылым каратар бир күндө Маңкуртду жазбадыбы? Ооба. Ушул күндү жазып койгон окшойт да. Ооба. Жанагы ысыгынан алып туруп, төбөнүн терисин кесип туруп, башка кийгизе койгон ушул телефон окшойт да. Ушул телефонун аркылуу биз ошону менен салыштырып Айтматов Маңкурт деген бир нерсе. Телефон андан сырткары көтөрүп койду эле. Анан мен күмөндөр эми киноңду, театрда жасаган иштериңди, ролдоруң, образдарың баары эл билет. Сенин ушул багытта мен позицияң, граждандык позицияң жагатта өзүңдүн оюңду башка бирөө таңуулабай, бирок өзүңдүн оюңду омоктуу, салмактуу кылып айтып бергениң мен дайыма көз салып окуйм да. Ошол бүгүнкү бир жашообузга түшсө. Тегерибизде эмне болуп атат? Сериал демекчи азыр өзгөбүз айтып отурса ойго түшүп кетип атат. Чиркин өмүр менен кыргыз сериалы башталбады беле. Чиркин өмүрдү элдер азыркыга салыштырмалуу айтканда, эл агесте информация эки жактан көп албагандыктанбы, же каналдардын аз кесиненби, же интернеттин көп жакшы иштебеген кесиненби, элдер ушундай күтүп көрүп, жана сиз айткандай, ар бир бул чиркин өмүр баягы эмне болду, жастыгы эмне болду, баштыгы эмне болду дегендей бүт баарын
аттарынан өйдө жат билип алышып болгон окуяны обсуждать этип отурушчу эле да. Бул бир чети ошол кездеги жашоону чагылдырып элдер ошол сериалдан өздөрүн көргөн үчүн ошондой болду, ошол тема болгон үчүн же кандай болду экен. Мен мисалы үчүн ушуну мен да сериал менен алектенип көрдүм, бирок мен ушу эшеден сурайын дедим элем, бүгүн бир пайдаланып сурап калайынчы жолуккандан. Кантип эле сиз сериалды тартып кетип, каяктан эле ушундай жетишкендикке жетишип кетип атасыз деп сурайын дедим эле, бир кантса болот экен, жолу кандай экен депчи. Себеби мен деле бир азыркы күнгө карап, азыркы күндүн турмушунан алынган, өзгөчө криминалдык жактан алынган, биздин бул коомдун бузулушу, эки жактан кирген уюм коом, агымдар, ар кандай жанагындай кыймылдар, ушундай элди туш тараптан кысып, бусуп, асып, тосуп баратканыбыз жөнүндө. Тетиги эле феодалдык коомдо Кыргызда жок, кээ бир законсуз жоруктар, жосунсуз жоруктар, мисалы ошол эле таш бараң таласта болгон бир убакта. Мен ушул жөнүндө жаздым эле да. Ушул таш бараң азыркы демократиянын күчөп турган кезинде биздин өлкөдө болгон себеп буга ким күнөөлүү? Коомбу же коомду башкаргандардын чен өзүбүздүн жетекчилерби же башка жактан чоң сынгандарбы? Ушуларды чагылдырган бир сериалды эметип койдум элем да. Мен ушуну тартканга эмем жок болуп жүрөт. Анан мына эми сүйлөшөбүз ал жөнүндө. Менин айтайын дегеним бул жанагы жалбызды мен мисалы үчүн көрө элекмин жеке. Ага чейинкилерин көрүп жүрөм, торлорду көргөм. Менимче ушул күндүн темасы азыркы убакта биздин зрительдерге күндүн темасы көбүрөөк өтүмдүү болот окшойт да. Анан жанагы айткандай Туркияга кандай өтөт, бизде жакшы өткөн менен ошол күндүн темасы. Мисалы үчүн түрктөрдүн сериалдары негизи эле кыргыз сериал көргөндү жакшы көрөт экенбиз. Мен мындан байкадым, түрктөрдүн бир мектеп окуучулары жөнүндө бир сериалын деле калтырбай көрүп атышты да. Калтырбай эле көрүп атышты кыргызстан. Ал эми жанагы Осман империясынан берки түзүлгөн сериалдарды болсо, аны тим эле үзбөй тиги кытайлар тарткан Чыңгызхан боюнча, аны да тарых боюнча дагы бизде ал жанагы кеме доор дегенди болсо жаттап бүтпөдүк бүтүм эле чоңубуздан кичинекейибизге чейин. Ошон үчүн баягы тарых өзгөчө, тарыхты тартсак, анан күндүн темасын тартсак, сериалдар менимче өтүмдүү болуш керек деген ойдомун да. Сериал темасынан өтүп кеттик. Сериалды токтотолук. Анан мен быйыл мен да Түркияга бардым. Барсам ошол жерде кино тармагында иштеген, маданият тармагында иштеген бир жигит бар экен. Кинолоруңуз бар болсо алып келиңиз. Түркчөгө которобуз, озвучать этебиз. Анан кинолоруңуз бизде да жүрсүн. Прокатка биз уюштуруп беребиз дегендерди угуп келдим да мен. Канчалык деңгээлде алардын прокаты кандай болот? Прокаты жакшы эле болуш керек, бирок озвучкасы кандай болот? Түрктөрдө алар накта профессионалдарбы, андай эмеспи, мен толук таңсыктай албай калдым да. Эми анан бул теманы жаап коелубу? Муну жаап салалы. Буларды ар кайсы темада да кызыгы жок болуп кетти. Анда менин бүгүнкү көйгөйлөрүм эмне? Бүгүнкү көйгөйлөрүм ар бир киши азыр көйгөйсүз жашоо эмес болуш керек. Телегейин тегиз болуп турса деле көйгөйдү өзүбүз табышыбыз керек деп ойлойм да, өзгөчө чыгармачыл адамдар. Бүгүн ушул биздеги көйгөй бобу кыргыз күлкүсүн айткым келип жүрөт да. Мен эми ошол жакта көбүрөөк ошол жактын кишиси болгондой болуп калдым.
жана эже айткандай биздин илгерки драмаларды ойногон ролдорду илгерки тамашанын баары бизде архив деген болбоптур. Союздун убагында ушундай бизге бир душмандай бир мамиле жасалып калыптыр. Убагында биз байкап аптырбыз. Мен аны арман кылайын десем, биздин теги ошол Муратбек Рыскулов баш болгон, Бакен Кырыкеева төш болгон адамдарыбыздын биринин да жакшылыктуу архиви жок экен азыр. Кайсы спектаклде ким качан аткарганы жөнүндө Жаныш Кулманбетов жана башкалар эле жазбаса, азыр карасаң орустун бир өчөйгөн абышкасы же кемпири отуруп алып, мен 40-жыл баланчаны ойногондо десе, анысын көрсөтүп алып чыгып көрсөтүп, ошондон абсурдайт этип коюп отурушат. Ичиң күйөт. Анан мен бу тамаша жөнүндө айткым келет, кыргыздын күлкүсүн дагы. Мисалы могу комузчулар биргесте сейрек болуп калды эле. Даслан Саргул көз секретарь болуп турганда комузчулардын кароосун уюштуруп, байгелерин жакшы кылып, андан сырткары бүт архивдеги күүлөрдүн баарын багы кыргыз жазылган илгерки майда чүйдө күүдөн өйдө алып келип, ар бир комузчуга 8тен аудио кассета подарок этип, ушундан үйрөнүп келгиле. Эмки жылкыда билет менен катышасыңар, билет менен ойнойсуңар деп көп күүлөрдү, анан ар бириңер өзүңөр бирден күү чыгарасыңар деп ушинтип отуруп комузчулар абдан өстү. Мына болот Садык Шер жанагы акындар жок калды эле бир кезде, 4 акын эле калдык, Кимирди айт деп калды эле бир кезде. Акындардын коомун түштү эле. Акындар Кудайга шүгүр азыр. Баткен Шер манасчыларды чыгарды. Манасчылардын коомун чыгарды эле. Манасчылар мына Кудайга шүгүр театрга болушту азыр. Эгер Уркаш менен Сейит Рахмановдон башка киши калбай калган. Анан азыр кандай гана Гиннеске кирчүдөй болуп канча убакыт созуп айтып атат. Болот Шер, Болот Шамшиев, Темир Бирназаров, Аскар Салымбековдор көкбөрүнү көтөрө коюшту эле. Көкбөрү бүгүн кандай деңгээлде? Эми ошол сыяктуу мен жанагы кыргыз күлкүсү дегенге бир жакшы бир азаматтарды чыгарсак жакшы болот эле. Бир колдоочу меценаттар болсо, кыргыз күлкүсү деп көтөрсө, мен отуруп алып списокко түшүп көрдүм. Кыргыз күлкүсүнүн канча түрү бар болду экен деп. 46 түрү бар экен. Күлкү, күйдүргү, такмаза, жанытма, кыйытма, какшык, гер какшык деп отуруп, акыя деп отуруп, санап отурганда 46 түрү бар экен. Мен билгенде, мен билбей эле канча түрү бар ким билет. Мынча түр көп улутта жок дүйнө жүзүндө. Ошол эле мактанып жүргөн орустарда ашып кетсе 15-20 түрү болот. Грузиндер кыйынбыз күлкүнүн чордонубуз деп, адессиздер деле, француздарда деле мынча түрү жок болуш керек. Эмне өзүң баштабай атасың? Жок, мен баштаганда мен эмнеме баштайм? Мен сайрап эле отурам, ар бир болгон жерде эле ушу чыксаңар боло, колдосоңор боло деп. Эмне үчүн бизде күлкү азайып кетти? Жазуучулар жок кесе жок. Эсемес эле жок. Жазуучулар жазбайт, жазгандары бар. Аны алып чыкпайт. Эч ким төлөбөсө, ага эч кандай кызыкчылыгы жок болсо алар чыкпайт. Бизде сатирик жазуучулар деген менен куудулдардын байланышы толук үзүлгөн. Мыскыл тамаша берүүсүнүн байланышы үзүлгөн. Мыскыл тамашаны КТР биздики деп азыркыга чейин алып жүрүшөт. Биздики деп өздөрүнүн базасында тартышат. Эч кимге төлөбөйт. Же жазуучуга төлөбөйт, же барган куудулга төлөбөйт. Төлөмөк түгүл, мен жамандап аткандык эмес. Куудул жакшыбы, жаманбы, кимиси болсо программасын карабай туруп кошот дагы, ал программасын даярдаганбай бер жакта билет санап жүрөт. Эшик тосуп жүрөт. Анан кантип биздин тамашанан көтөрүлүш керек. Чындыгындачы эме орустардын жазуучулары күчтүү жазат. Аябай да. Анан ошону алып чыкканда жагы момунтип эле окуп атса эле ыкшып жыгылып калабыз го жактан эле. Анан биздеги сатирик жазуучулар жок кесе.
бар болуш керек. Менимче төлөбөйт. Ошон үчүн жазбай калышты. Төлөгөн үчүн эле дейсизби? Менимче, эгер төлөгөнү нормальный болсо, чыгат эле. Көп журналисттер бар, аябай чувство юморлору күчтүү, анан билимдери, кругозорлору тияк буякты камтыган, ошолордон чыгат эле. Жок дегенде идеялар чыгат эле. Мыскыл тамаша деп мындай күлбөй эле карап отурабыз да азыр ушул кезде. Тиктеп эле. Анан болгондон жанагы Тынар менен Абдулда экөөнүн саясатка аралашкан темадагы тамашалары катуу кетет. Ошол күйдүргөгө кирет го, же кайсыга кирет? Эми ал же аралашка кирип кетеби? 120 айдан баштап. Ар түрлүсү бар. Анын ичинде пикетчиктин номерлары да бар. Мисалы үчүн аны куудулуу меселе любой бир пикетчик саясатчыны жаман көргөн пикетчик чыга калып айтып коюшу мүмкүн. Бирөөнүн үнүн туурап, ошонун кылган кылыгын алын баары эч качан мындай сахналык маданият менен, чыныгы искусствого менен режиссер, постановщик деген жок. Музыкалаштырган деген жок, редактирование деген жок, редактор алып барганы жок. Анын баары толук кандуу сахнанын тамашасы болбой атпайбы? Ошол жагы жаман болуп атат. Мен мынтип ойлойм да, бүгүнкү күндө биздин коомубуз абдан туура айтып атат да Асылбек да. Чындыгында эле өтө бир кара нерсеге, негативный нерсеге жакындашып алдык да. Ушундай бир баарыбыз эле кыйын болуп эле, анан баарыбыз эле саясатчы болуп эле, баарыбыз эле эксперт болуп эле, анан кийин оюбузду анан кийин мондай тарс этирип айтып койсо эле, анан жанагы ой эркекче айтып салды, ой тигини жаап салды, муну жаап салды, анан аны колдогон, муну колдогон вагон экен. Жүрөк вагон экен деген бир сөздөр, терминдер пайда болду. Дух деген деп элечи. Анан ушул нерселер биздин коомубузду, биздин бүгүнкү массанын көңүлүн чындыгында да иритип атат. Туура айтасыз. Бизде азыр өгөнө бир чоң жазуучу менен сүйлөшүп отуруп калдым. Ушундай ой айтты, мен ошого макулмун. Эми убакыт келди дейт, Биз массадан улутка айланышыбыз керек. Мына ошол миссияны алып жүрө турган мына маданият кызматкерлери, улуттук жазуучулар союзу, чыгармачыл ишкерлер, алар ар кимибиз ар кайсы оодан ырдап жүрдүк ошого чейин. Эми азыр кыргыз деген бир тоонун алдында биригип, ушундай болгон келет экен да, башкаларды көрүп өнүккүң келет экен да, маданиятыңдын өнүккөнүн көргүң келет экен, аркаңдан өсүп келаткан балдардын мекенчил болгонун көргүң келет экен. Анан кийин азыр чындыгында да жана уйдун бейрөгүндөй болуп турабыз да таң. Моюн калган киши жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн илгери билимдүү кишинин, жогорку билимдүү кишинин айтып аткан сөзүн жогорку билими жок киши угуп турчу. Бул билет да мага караганда, окуган да деп. Бул эми чоң кызмат иштеп атпайбы? Бул билет да ушуну угалычы деген ушундай сыйлоо бар эле да. Бул эми чоң кызматтарды иштеп жүрдү. Бул билбегенде анан мен билмек билем деп ушундай ойлоп ошону укчу эле да. Азыр болсо президенттин өзүнө бомуш каяш айтып атпайбы? Мындай айтканда каяш эле эмес, сын айтып атпайбы? Болгондо дагы сөгүп сагып, кайсынын баарын болгонун баарын айтып атпайбы? Момунтсе болмок, тигинтсе болмок деп бияка тартса, ушунун баары бир кыркай баягы идеологиянын иштебегендиги, так эместиги, бизди кайсыл өлкөдөн кандай кыймыл келсе ошол көбүрөөк элди тартып кетип атпайбы? Тең өкүнүчтүүсү ошол болуп атат да, ошондой бир такталбаган маалыматтар, жанагындай сөздөр, өзүнүн оюн таңгуулап туруп бир түшүнбөй жазып салган нерселер бар, элдин көбүн буруп кетип атпайбы, ээрчитип кетип атпайбы? Андан дагы бир ойлонуу жүргүзбөсөк, бир кичине бир көз карашыбызды, бир багытыбызды кичине бир өзгөрткөнгө аракет кылбасак, мүмкүн ушул биз чыгармачыл адамдар ошол багытка салышыбыз керек болот. Мисалга бир сүйүнчүлөгөнсүп жазганда бир ыйлагың келет, бир жаның кейит, мен атам каза болду, атамды көмгөнү баратам, апам каза болду, апамды көмгөнү баратам.
сүйүнчүлүгүбүз айтышат эми ал өзүнүн кайгысы. Аны бирөө артыгайлуу болсун десе, лайк басып коюшат, аябай гүлгөн немелерди басып. Вот мына ушундай нерсеге чейин түшүп кетип атканыбыз өтө өкүнүчтүү. Албетте бул бүгүнкү күндө көйгөй маселе. Эми ар бирибиздин өзүбүздөн албетте. Анан эми убактыбыз деле кичине аяктап баратат окшойт. Мен дагы бир сүйүнүчтүү нерсени биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтып алгым келип атат. Улуттук театрыбыздын иштебей турганына 3 жылга кетип калды эле. Буюрса ушу марттын аягында, тактап айтканда ушу 25 мартта театрыбыздын ачылышын 95 сезонун ачсак деп турабыз. 27-жылы театр уюшулуп эң эле түптөлдү эле 95 жыл мурун. Аны ошол жыл сайын санап жүрүп отурабыз, канчанчы сезонду ачып атабыз. Сезон деген ушул ачылышы. Бир жылда ачылышы. Ар жыл анан ошо 95 жыл өтүп кетти. Буюрса эми ар кандай шарт болуп калды. Биринчиден оңдоп түзөөгө токтоп калды 19-жылы, 20-жылы мына бүтөбүз деп атканда пандемияга аралашып калдык. Бийликте өзгөрүү болуп кетти. Алапайыбыз таппай калган учур болду. Ошону менен мамлекет акчалардын баарын аягында берди. Ушул улуттук театрыбыз бүтсүн деп бул жагына таазим этебиз. Буюрса баары жаркырап, элибизди ушул биздин театрыбызга алып келип, ошолубузда коомубузда болуп аткан бир жанагы биз сүйлөшүп аткан көйгөй маселелердин баарын көзмө көз көргөзүп, ак караны талдап айтып берип же көргөзүп берип, ошол күнгө жакындап калганыбызга сүйүнүп атабыз. Буюрса төлгө кылып жакшылыкты беттеп, ушул өзүбүздүн эле улуу Манастан, Жалил Садыковдун Манастын Семетейинин жаңы варианты дегенибиз кандай эми? Жаңыча технологиялар. Көп нерселер азыр өзгөрбөдү. Азыр жанагы жарык берүү эффектилери, видео эффектилери, дагы бир көп нерселер бар. Ушулардын баарын Назым Меңдебаев коюп атат. Буюрса баары жаңы костюмдар менен дегендей, ошого биз баарыбыз өрөкүп, жүрөгүбүз дүкүлдөп бир жакшынакай ачып алсак экен деп, буюрса ошого жакындап калдык. Урматтуу театр көрөрмандары, андан сырткары ошондон ары буюрса 1 айлык, 2 айлык репертуарыбыз түзүлдү. Ошону менен күндө болгон 30-40ка жакын спектаклибиз бар. Коюп тынбай жүрүп отурабыз. Биз элди өзүбүзгө бир кайра алып келип, ошол залыбызга бир жакшынакай отургузуп, көрүүчүлөрүбүз көбөйүп калды. Кудайга шүгүр, жаштарыбыз, мектептин балдары дагы бизге кайрылып калды театрга. Студенттерибиз дагы театрга келип отуруп калган акыркы жылдары бизди сүйүндүргөн нерсе. Бир убакта такыр эле чачылып кетишкен. Көрүүчүлөрүбүз азыр келип баштады, келип калды, көбөйдүк. Болсун, чыдамсыздык менен бүтүп аткандарыбыз да бар, көрөрмандарыбыз. Ошол күнгө дагы келдик буюрса. Анан эми бүгүн болсо мына өзүбүздүн ичибиздеги бир ойлорубузду, жакшылыктарыбызды, көйгөй маселелерибизди сүйлөшүп алдык. Убакыт деген тар. Бат эле көз ачымганча. Мен театрды эмне үчүн жакшы көрөм да? Албетте кино жакшы дечи, монтип карап, үйүңдө диванда отуруп көрө бересиң, театрга атайын барасың да. Биринчиси. Анан сахна менен көрүүчүнүн ортосунда эме жок да? Ажырым жок. Ошонун дем алып атканы, ошонун жылмайганы, ошонун тынчсызданганы, ошонун ыйлаганы, ошонун көз жашы, же болбосо ошонун кубанганы, ушундай түптүү келет да, жанды. Ушун үчүн театрга барышыбыз керек да, и балдарды да алып барышыбыз керек. Мен Россиядан бир жакшы нерсени көрдүм. Пушкинская карта деген бар экен. Бул ушул окуучулардын баарына карта берип коет экен. Кандайдыр определенный азыраак акчасы бар экен. Эми ошону төлөп коет экен да, муну өкмөт колдойт экен. Ошо балдардын колунда жанагы ошол картасы менен бул театрга да келип көрө берет экен. Кайсыны кааласа ошону келип көрө берет экен. Филармонияга келсе филармония көрөт экен. Булар ушундай тартып алыптыр магниттей элечи. Музейлерине да ошону менен киришет экен. Бизде да ошого окшогон бир нерсени жасаш керек да. Биздин балдарыбыз театрдан алыстап калды да. Опера, балет деген бар. Мисалы академиялык улуттук драма театр деген мынакей флагманы театрлардын. Кудай буйруса мына эшигин ачып атыптыр. Ошого окшогон нерсени дагы биз именно ошого окшогон нерсени айтып чыгышыбыз керек. Балдарыбыз, элдерибиз барсын театрга, көрөлүк театрда жаңы нерсе болуп атыптыр.
мисалы бир актрисаны көргөнү барат элек илгери. Мисалы мен абдан жакшы көрчүмүн Искра Райымкулованын ойногонучу, жана Уурдалган өмүр дегенде тем эле ошону эле көргөнү кечке бара берчүмүн. Ошондо мен 9-класста окучумун, номер 5те. Анан кийин Искра Райымкулова ойнойт деген күнү сөзсүз качып да болсо барам да театрга. Анан тиги 7-де башталып 8-де бүтүп калчу да, кайра чуркап кирип кетчүмүн мисалы. Ошон үчүн эми Ол жакшы сөз болду. Бул жанагы Пушкинский карта дегенде биз бияктан абонементтик система жөнүндө мен театрда иштеп атканда 4 жылга кетти, ушуну сүйлөшүп эле келатабыз. Сунуш кылып эле келатабыз. Бизди илим билим министрлиги мисалы колдобой атат да, колдобой атат. Ошол бала бакчадагы балдардан, мектептеги балдардан баштап жүрүп отуруп студенттерге чейин биз тарбиялап берет элек да. ооба. Ата-энелерге бир жашоонун өйдө төмөнүн, жаман жакшыны, бар жок, ак караны көргөзүп берет элек да. Ата-энелерге биз жеңилдик берет элек, мугалимдерге жеңилдик берет элек. Ошо балдардын кичине могу жердеги бир оюн өзгөрткөнгө аракет кылып түздөп берет элек. Ошону көбү түшүнбөй атат да. Ата-энелер да түшүнбөй калып атат. Ошол тиги билим министрлиги дагы түшүнбөй калып атат да. Анан азапты өзлөрү жеп атышат. Бул улуттук идеология, мамлекеттик идеология. Муну мамлекет колго алып туруп, ошол балдарды биздин театрга келгенде биз ата-энелерге, мектептерге барабыз, директорлорго барабыз. Мугалимдер макул болушат. Макул алып баралы балдар. Анан ата-энелер чалкасынан кетет. Каяктагы 100 сом, каяктагы 200 сом. 2000 сомго, 2 миллион сомго утулуп атышат эртеңки күнү. Единицага акчалар бар. Ай сайын кетет да. Беришет. Бир ай бар. Айфондоргочу. Мээңди тазалап келчи. Ошол чыгарманы ошол жерден көрүп келчи. Айтматовду, ошол жердеги Островскийди көрүп келчи. Туура айтасың асыл. Канча нерсени биз могу жерин тазалайт элек, көз карашын өзгөртөт элек. Мындай кылып коюш керек да азке. Балдар менен, балдар көргөндөн кийин талкуу кылып коюш керек кичине. Ошол артисттерди мынтип отургуза коюп эле, аябай сонун болот. Бул деген күндүз болот да, негизи балдар үчүн болгондочу. Эгерде атайын мындай эме келе турган болсо, талкуу кылсаң, ошол балдардын ичинде өзүнүн ойлорун айткан сонун балдар чыгат. Ошол балдар өздөрү тартыла берет. Дагы бир көйгөй бар да. Жанагыдан бери биз көйгөйдүн баарын айтып атабыз. Элдер кандай болуп баратат, эмне болуп баратат. Шунун баары, мисалы үчүн биздин театр 3 жыл иштебей турдубу? Ремонт болуп отурбу? 3 жыл иштебей турду. Ушундан дагы ошолорду көбөйтүп алдык. Мисалы үчүн баардык театрды көрүш керек да, эл. Балдар кичинекей кезинде эмнени көрсө, ошону менен өсөт. Айылдык клубтарга азыр барып көрсөк, айылдык клубтардын ремонту ушундай чоң акчага ремонттолгон. Бирок карасаң, ичинде жыйналыш өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ушундай жаңырат. Акустика деген өлгөн. Аны караган эч ким жок. Отургуч жок. Жарык жок. Азыр бир 25тен өткөн үйлөнгөн балдар уже оюн барабы, концерт барса, ызы чууда эмне бар дейт. Ызы чуу эмнеден болгонун билбейт. Эгер ызы чуусу жок, ошо жер акустикасы жакшы болсо, жанагындай 2ден 3төн биригип алып концерт койгонду тыйып, ар бирин контролдоп, программаларын жакшы барып концерттер коюлса, жакшы мускул тамаша спектакльдер илгеркидей коюлса, мектептерден бери драм кружок дегендерди ар бир областной театр шефке алып, өздөрү артисттери бар, ар бир айылды бөлүп алып туруп, драм кружокторду жумасына 2 жолу, 1 жолу барып уюштуруп, жылдын аягында иток кылып, сыйлыктарын берип, кызыктырып турса, ошо балдардын ичинен канча балдар актер болом деп, канча балдар режиссер болом деп чыгат эле. Азыр актер болом деген киши жок. Азыр түз эле звезда болуш керек, түз эле режиссер болуш керек, түз эле актриса героиня болуш керек да. Сразу депутат болуш керек. Ушундай азыркы. Эми өкмөткө рахмат, болду. Театрыбызды ремонттоп берген. Бүгүн мен дагы 5-каналга түз эфирге барып, ушу биздин сезондун жакында ачыла турганын ушундай аябай мактанып, оозумдай аябай терилип толтуруп айттым. Элди чакырып ушундай спектакль коюлган атат.
Түрксой уюштурган Абдымомунов 100 жылдығы. 100 жылдығы болған атат, аға барған атабыз деп. Бізде жаңылықтар жақсы, Құдай қаласа. Жақында 21 мартта Шамил Диханбаев қойған Бейтаныш деген спектакль бар. Тунжер Жүжен оғлу деген түрк драматургын оқу. Ошолдағы фестивальға кетіп атат. Жақсы. Фестивальға кетіп атат. Біздің бір 10 шақты артисіміз, шол Жипареза Көчөрбаева өзі башқы рөлде чуркап жүріп, жолдың ақшасын өздері тапты. Негізі жетіш керек та. Жақшы бір өзізділе қырғыздың балдар ішкерлер қолдап берішті. Бұйырса марттың 24-інде көргөзіп келішеді. Аднай мына алдар көсі спектакліне көменде башқы рөлде ойнап, бір уақытта Абдымомунов спектакль қойды, 100 жылдығы деп, бұл Түрксойға кіргенде программаға. Аны май айында бұйырса шақырып атышат. Бізде ачылышы оз болған атат, спектакльдер жүрген атат, бұйырса бір демменен, күчменен бір еліміздің барын ұшыл қайра біз театрға келгелечі деп тұрушылар отырып алып бір толқой тұрған жерге жақындап қалдық. Топыратып алалы. Эми ол жерде өзіміздің Эркиндик 122-де дарегінде жайланышқан үйізге келіп бергеніңіздерге чоң рахмат. Келдемек бар, кеттемек жоқ әлбетте. Бірақ уақыт деген уақыт, РТР каналында дағы ушундай бөлінген уақыттар бар. Аманчылық болсын, жақсылық болсын, біздегі ушул жалпы массалық маалыматтар, қаражаттар арқылы елдерге өзінің ойыңызды айтып, мәселелеріңіз бар, аларды айтып тұрғаныңыз жақсы. Егерде сунуштар болса, көрүүчүлөрдөн мүмкүн бияк каналга айрылып, же кимдерди каалап, кимдер менен сүйлөшүп, кимдер менен баарлашып, кимдер менен жолугушкулар келип аткандыр, айыл жери эми шаарга келе албаса дегендей, биз бара албай атабыз тилекке каршы, күмөндөп, илгери кыдыргандай кыдыра албай атабыз, баргыбыз келет, шарт жок. Мына Ошко, Жалал-Абадка, Баткенге барып келеличи, Кыргыз драма театрын алып алып, 15 күнгө барып келеличи, 5 спектакль менен жолдун акчасын таптырып койгулачы деп турам, айла жок. Каражат көп кетет экен. Барат элек. Бирок эми жок дегенде эфир аркылуу жолугуп туралы. Рахмат. Сіздерге аманшылық болсын, жақсылық болсын. Жаңы долбоорго өмүр каалайлы. Ооба. Жакшы долбоор экен. 122 эркиндик деп баягы Кыргыз телевидениясынын эң алгачкы түптөлгөн жери. Ушул жерден жакшы ойлор түптөлүп, жакшы ойлор ишке ашсын. Дастархан үстүндө отуруп дегенде, баарлашып, сүйлөшүп. Рахмат, аманчылык болсын. Көрүшкөнчө.